Төрөлгөндөн тарта оор дартка чалдыгып кыйынчылыкта күн кечирип келе жаткан Аманазыр 6 жашта. Туасам айып болуп төрөлгөн ымыркайды дарыгерлер 6 ай гана жашаарын айтышкан. Бул азапка чыдагысы келбеген Наргиза айымдын жолдошу ага кошумча болуп биротолот таштап да кеткен. Уулунун башка балдардай эле чуркап басып жүрүүсүн тилек кылган эне болгон жака кайрылып жардам сураган. Бирок жардам беребиз деген фонддор алдап кетишти деген Наргиза Жолдошованын оюнда уктук. Аман төрөлгөндөн кийин ушинтип мочевой пузыру жарылып, мындай грыжасы бар болчу белинде. Жамбашы чыгып кеткен монтип. Азыр мурда тең өсүп келат, азыр уже кичирейип бартат 2 жылдан бери. Грипптан осложнение болгон дейт. Анан боюмда орда да базарда турсам ошо бирөөнүн торпогу мусоосу сүзүп кетип ошодон мочевой жарылган деп врачтар ошенткен. Анан кийин эмне кылсак Кыргызстан боюнча 3 бала бар экен. Ушундай диагнозда. Мен бир баланы көрдүм, жалап аткен, бирөө эмне экен, канттан экен. Ал операция болуп келди Москвага барып. Жакшы болуптур? Ал жакшы болуптур. Да, этапный операция болот да, монтип таяк менен басчы жайында. Азыр белинен операция болгондон кийин басканга болбойт да. Атын эжем койгон, аман болсун деп. Бул оорусуна байланыштуу болуп коюлган да аты. Анда биз күйөөм экөөбүз ажырашып ушинтип жүргөнбүз, урушуп. Төрөлгөндөн кийин 2 жыл каралашты. Больницаларга, тияка алып барышып. 2 жылдан уже врачтар үмүт үзүп коюшканда, уже болбойт, бала болбойт, убактылуу 6 ай багыптыр, 1 жыл багыптыр. Улам больницага барсам, ошентип көңүлү калып калган күйөөм. Кетип калган ошодон таштап. Мына бул 2 жашында ажырашкан, бул 2 айлык бөлмөлөрдө ажырашкан. Алимент төлөбөйт, эч кандай ЗАГС эмне жок. Күбөлүктү майтайдыночка алып алгам. Майтайдыночкага төлөбөйт акчаны экен. Мунун инвалидный акчасы бар 3000 сом. Апам пенсия алат 3000, ошонусун берет. А мен үмүттөнүп балам бастырам, операцияларын кылдырам деп ошону чуркап жүрдүм да. Мен бу жерде квартирада турам. Ай сайын 2000 төлөйм. Андан тышкары 700-800 сом светке келет. Анткени бу жерде печка жок, көрүп атасыз. Обогреватель саябыз. Өзүм иштебейм, баламды кимге таштайм? Апам келип кээде каралашат. Апам да өзү оорукчу, давлениясы бар. Мен өзүм 3 группа инвалидмин, колуман. Баламды көп көтөрө албайм. Жайында балам трамес көтөрүп, белим чыгарып алган. Постоянно велосипедде сүйрөп жүрөм. Атасы каралашпайт, малдарын сатып акчага ба. Операция кылдырайлы деген эч эмнелер жок болчу да. Ой максаттар акча керек болчу аларга. Бала кереги жок. Ошон үчүн таштап кеткен. Ким ошондо кайненеңиздер кылып атат да? Ооба, кайненем каршы чыгып туруп алган да. Миндомго өткөрсөң жашай бер депчи. Ага өткөрбөсөң анда болбойт деп жашабай эле койт. Мен ошого намыстанып, мен баламды 9 ай көтөрүп, баламды кантип таштайм? Бияктан да врачтар ФАПтагы эмнелер, мен Москвада жүргөндө баламды Индомго өткөрүшөбүз деп документ топтошуп, карточкасын бербей коюшкан да баламдын. Мен келип акимиятка арызданып, эмне үчүн мен баламдын кантип мен балам укугун коргой албайм, эмне үчүн мен баламды оскорблять этет, интернатка барасыңбы, мынтесиң, мен баламды эч кимге эмне кылгым келбейт, сөз уктуругум келбейт. Балам үмүтү бар, басам деген. Кайненемдер муну талашып жүрүштү, муну бер. Эмне үчүн бөлөт, мен экөөнү бөлгүм келбейт. Атасынан ажыраган аскерге бир туугандан ажыраткым келбейт деп мен экөөнү бирдей багып жүрөм. Жайында поляга чыгам. Муну бул садикке барат, тигини апам карап калат. Поляга чыгабыз жай, мен күзгө чейин. Күнүнө 400 сом таап келебиз. Ал күнүмдүк катыбыз. Барбаган жерим калган жок. Минздравга чейин бардым, жогорку кеңешке чейин бардым. Даже грыжасын операция кылганда Мамытов, Виталий Мамытович деген биздин нейрохирург бар эмне, профессор Кыргызстан боюнча. Ошого барсам, кылып берем операциясын дедиле. Минздравдан уруксат бербей коюшту. Эмнеге дегенде азыр таанышың жок болсо, акчаң жок болсо, азыр бүт коррупция болуп кеттир да. Уруксат бербей коюшту. Ушу кичинекей грыжаны алдырганга эмба профессор кылбасам башкалар болбойт деп больницага жаткырышат врачтар. 3,5 жашка чейин мына мочевой пузырын кылдырта албай жүргөм да. 3,5 жашка чейин ушу мочевой пузыры мондай тешик почти ичинде эмнелер көрүнүп турчу да. Булактай болуп, сийдиги агып турчу. 3,5 жашында
национальный центр охраны матери детей деген эмне бар го, жалда больница үчүнчү. Ошол больницага роддомно санитарка болуп иштеп калдым. Иштегенден кийин 2 айдан кийин баламды заведующийме көрсөтүп, Узакбаевка кирдим. Ага ушундай балам ачасы ушинтип агып турат. Корком инфекция кирип кетеби? Баягы ачык болуп турчу да, азыр да жабык болуп, көп пластик жазалган да коюлган. Билинбейт. Мурда ачылып турчумун деп. Анан ошентсем Узакбаев урологдун заведующийин чакырып, звонить этип айтты. Срочно жаткырып операция кылгыла. Ошол Узакбаевдин жардамы менен биринчи операциясын кылдырдым. Баягы акчасын төлөдүм. Төлөгөндөн тышкары эми жакшы жардам беришти да, жакшы карап, директор өзү келип карап атты. Ошондой болду. Ал операциясы бүттү. Бүткөндөн кийин повторно болуш керек да. Анан мен Москвага кеттим. Уктум ушунда Москвада операциялар болот экен, кылдырса деп. Анан ошака барып иштеп келем деп жумуштан чыгып, санитарка болуп иштечүмүн роддомдо. Аяктан чыгып, баламды апама таштап, эки баламды, атам менен апама. Жумушка кетип 6 ай иштедим. Аякта бир барганда 2 ай, 3 ай регистрация жок, эмне жок, иштей албай. 2-3 ай иштегенден кайра балам ооруп калып, кайра келе бердим. Жол кирем таптым, балам тамак аш, кийим-сийим ушуну эле таап, операция акча чогултуп алган жокмун. Кайра келдим. Арадан 3 ай өтүп, бала көчөдө балдакчан ойноп жүргөн жеринен аны сүрөткө Улан Давлеткулов менен Нуркыз Өзбекова аттуу адамдар уруксаты жок эле тартып кетишкен. 3 күндөн кийин алар Амандын апасына кайрылып, баланын оорусун тастыктаган документтерди сурашып, биз жаңы ачылып жаткан фондтомуз. Уулуңуздун операциясына акча чогултууга жардам берели дешкен. Өзүм эмне күтүп аткамда, жардам күтүп аткамда мага жакшы болду. Сауырбек Жумабековго барам деп аткам, бутун жазатыш үчүн. Анан мен айттым, ушундай менде номери бар. Мен ага звонить этип байланыша албай атам. Может, ошол жагынан жардам бересиңер. Макул болушту. Келип документтерин ксерокопия кылып бердим, керектүү документтерди. Анан Улан Давлеткулов менен дагы жардамчы балдары болуп, ким Сауырбек Жумабековго жазылышыптыр. Барып жаттык. Сауырбек Жумабековго көрсөттүк. Жакшы эле көрдү. Анда грыжасын көрө элек болчу, кылына элек болчу. Көрүп, больницага жаткыла операция кылып берем деди. 20 000 сомго темир салып берем деди. Бутуна темир салабыз, 20 000 сом болот операциясы. Анан ал акча бизде бар, чогулат, чогултабыз деп ошентишти. Группа отцов дела. Больницага жаткырып кетишти мени. Больницада жаттым бир жума. Мына операция эртең кирет деген эле кылышпайт врачтар. Анан мен кирдим. Сауырбек Жумабековго агай, эмне үчүн мен балам кылбайт? Көрсөм мен баламдын аркасына грыжасынан коркуп атышыптыр да. Бу грыжасы бар. Анткени бутуна гипс кийискен да, темир салганда. Төшүнөн баштап бутун учуна чейин гипс кийизеткен да. Темир салганда, чтобы жылбасы, жамбаштык ушундай экен. Анан бул грыжа кыпчылып, баягы болбой калат деп бир жума жаткырды. Бир жумадан мени чыгарып салышты. Грыжасын алдырып кел, анан жазап беребиз деп. Анан мына грыжасын эмне кылдым? Томография тарттырдым Юрфага. Врачтардан консультация алдык. Москвага жасаталы десек $7,000 дейт. Буну биздин Кыргызстанда жасалат да бул операция. Анан кийин мен өзүм чуркадым. Врачтар да кылса жакшы, кылбай коет, жаткырат. Буга чейин грыжа чейин больницага бир жатып чыктым. Анткени больницага жаткандан кийин эмне болду? Ветеринарка чыгып кетти. Аны Өзбекова Нуркыз менден көрдү. Ветеринарканы мен өзүм деле билген эмесмин. Көрсө алды шамал аркылуу, аба аркылуу жугат экен. Эртең операция кирет дегенде уже 1-2 чыгып калдым. Заведующий чакырып, температура 40-тан түшпөй атат. Эмнеге? Кантип эртең операция киргизебиз десем, көрүп эле чыккыла деди. Ошондо түштөн кийин саат 4-5-терде чыгарган бизди больницадан. Чалдым. Мен жанымда акча жок, анткени аларда да акча чогулган акча. Мен таксиге акча берип койгула. Мен кетейин, балам чыккыла деп атат. Болбосо карантин кылып 1 айга жаап коет экен. Бир бала үчүн эмне кылбай, канча деген адам жатат, биз чыгып кете берели десек, эч кимиси Нургыз мен билбейм, мен ооруп атам деп телефонун өчүрүп койду, албай койду. Анан жогорку кеңеште Өзбекова Нургыздын эмнеси эжеси иштейт. Мындай тууганы Өзбекова Мерим деген. Секретарша болуп ушинтип иштейт. Анан ошо жогорку кеңештен баягы акча чогулган экен, 1000 сом бар экен. Аманды эмне кылышып, айтышып, көрсөтүшкөн. Ошол 1000 сомду мага берди. Мен өзүм сурадым. Сиз ушундай менде акча бар берем деген, ошо акчаны бериңиз. Мен жол кира кылып кетейин. Такси жалдадым. Шаардан жалдан Беловодский, Жуков, мындан да айыл бар башка жакта.
Ошол жакта жашачубуз. Ошол жака таксиге 1000 сом төлөп мен баламды чыгарып келдим. Саат 8-де чыгарып келдим кечки. Мени 4-те чыгарып койгон. 2 жума жатты үйдө. Эч жака чыгарбай. 2 жума бүттү, ветеринкасы, тактары да кете элек болчу, жакшы. Мен Бакыт Абдишович ошо жалда нейрохирургиянын заведующий Мамытов мени ошол жака жөнөткөн, анткени жогорку кеңештен эмнеден уруксат бербей коюшкан, Минздравтан. Бир балага операция кылынганга уруксат бербей коюшту. Мен жата берейинчи взрослое отделение. Операция кылып берет болду. Мен өзүм согласиям бар десем болбой коюшту. Мамытов айтты, кече эле биз жогорку кеңештен звонок келип, бирөөнү 5 жашар баланы кылдык операция. Сага өдө жактан адамдар керек да. Мен өдө жакта кырышам, жок болсо кимге барам? Дамир Абаскановага кайрылсам, операциясы бүткөндөн кийин 2 күндөн кийин жооп келди. Анткени бунун диагноздарын бүт баарын окуп алышып, билип алышып, заведующийден сурап алып туруп анан келди да. Биз ошо 9 февралда мен Бакыт Абдишович менен сүйлөшүп, 10-унда жаттык, анализдерин эртең менен тапшырып. 11-inde операция алып кирип кетти эртең менен. Операция кылынды, операциядан чыккандан кийин Операция ошондо эмнесине кылды? грыжасына. Грыжасы операция болду, алынды. Грыжасына операция болгондон кийинкиси. Ушул бойдон больницадан чыкканбыз үйгө. Ушуну аяктырдым, ушу ачык бойдон чыкканбыз. Ушуну үйдөн аяктырдым өзүм карап. Могу жерине тешилген себеби берге ириң болгон. Операциясы бүткөндөн кийин Америкадан Адлет деген бала, кыргыз балдар, биздин Амандын байкелери, ошолор $400 салышкан. Бул операция боло элекке чейин салышкан. Операциядан кийин 2-3 сааттан кийин мага алып келип беришти. Камерага тартып, аман колума карматып, балдардын ыраазычылыгымды айтып, акчаны алып калдым мен. Наргиз айымдын айтымында Амандын грыжасына операция жасалып, эне бала кыйналып болгондо да акчага муктаж болуп турганда, Нуркыз Өзбекова Америкадан салынган балдардын акчасын өзүнө кайтарып алгысы келип талашкан дейт. Балам температурасы 40 болуп, балам сулайып жатса, акча талашып келишпеди мага. Ошол акчаны, расчетный счетту, карточканы бизге бергин. Ал карточканы эмнени $400 элим барсын алып келип берген, акчаны талашты. Эмне десе сен жок кылып коесуң. Эми балам монтип операция болуп, кыйналып жатса, мен ошо баланын акчасын алып алып, базарга барып, кийинип алып, же ишинип алган жерим жок да. Мен ушу балам деп багып жашап жүрөм да. Алар эмне кыласыз атат ал акчаны алып? Алардын акчаны алып, короче, мен жок кылып коет экенмин. Тамак ичип, же дагы эмне ойдо экенин билбейм, ушунтай айтышты. Баягы күнү мен Суперинфого кайрылып, эмне кылганда айтышты. Акчаны алып келип беребиз, Суперинфо айтып кой, чыгарбасын, фонддун атын эмне кылба деп мага ошентти. Балам акчага муктаж болуп, врач сентябрда эле жаткыла деп мен акча таппай, центральный мечитке барып, уруксат алып, жума сайын ошо мечитке турабыз балам үчүн. Күнүмдүк памперсине, эмнесине жетсин. Операция акча чогулта билсек, көп деле чогулбайт. Ашып кетсе 300 сом, 400 сом чогулат. Памперсине да чыкпай калат. Мечитке да тургузбайт да оңой менен. Белорусский центральный мечитине турабыз. 3 күн сайын бир упаковка памперс кийет. Уже чоңоюп калды бат-баттан. Жыттанып турат. Даже таксиге мындай элдин арасына салып отурсаң, уже бардыгы жаман көрүшөт да. Аз деле сара агып турат. Агып турат, күнүгө агып турат. Бул азыр мурда 350 сом болчу. Азыр 495 сом, 500 болуп калды. Анан салфетка алабыз еще. Талашка түшкөн акчадан кийин Аманга жардам берем деген жарандар такыр эле кайрылбай калышкан. Эми анын сол бутуна жана табарцыгына жасалчу операциясына каражат керек. Бирок $7000 кайдан табаарын билбеген эне уулунун фондуна түшкөн акчага үмүт артып отурат. Уже врачтан уруксат алып, Сауырбек Жумабековго барып, сентябрдын 17-синде барып мен сүйлөшүп. Бутуна ал, Бутуна. Агай ушундай. Агайга барсам эмне дейт? Табарсыгына да жазалабы дагы? Кабыргасы табарсыгына 3 операция жасалат. Дагы, этеп 3 этап менен. Ал Москвада жазалат деди, Германияда жазалат негизи. Москвада $700 экен. Мен 2 жыл мурун, $7000 экен. 2 жыл мурун германский эмнеге кайрылган болчумун. Ушундай болоптур деп уккандан, бесплатный операция дегени кайрылып, 2 жыл мурун мен документ чогултуп тапшырган. Тапшырсам, мындай ошону 2012 тапшырган. Мына 2014 келип атпайбы мага Германияга операция. Бул февралда. Эгер буту жазалып калса, февралда бизди алып кетет Германияга. Бу жерде мочевой пузырь, бесплатный операция.
Жол кире керек ата. Ага эми жол киреси керек, операциясы бекер. Мен булардан эмне кылганым, баламдын акчасын өзүнө берсе, алардын чөнтөгүндө жүргөндө мен да уверен болом да, менде мынча акча бар, эми мынча акча топтосом, мен баламдын бутун уже операция жасатып коет элем. 67 000 акча бар деп мен уккам. Анан кийин Суперинфо кайрылгандан кийин 67 000 эмес, Нургуз эже өзү келди, 90 000 акча бар деп. Менде Амандын акчасы 90 000. Бир жыл бою аларды күттүм. Бирок бирөөсү дагы басып келип баламдын ден соолугун сурашкан жок деген Наргиза айым сөздөн ишке аттуу фондунан болгону 8 000 сом алганын айтты. Ал эми 2 жыл мурун түзүлүп, интернет аркылуу акча чогулткан фонддун мүчөлөрү топтолгон $1,500 көрсөтүп, эмне үчүн ал акчаны Амандын апасына бербей жатканын билдиришти. Негизи операция өзү 8 000 болду эле. 8 000 болгон. Андан тышкары дагы больницага жатканга, мисалы үчүн эжекебиз Белоцкийде турат, алып кеткенге, дары-дармегине, тамак ашына, ошого да акча кетип атат. Анан биз берип аттык. Биз экинчи операциясына акча чогултулганда $1,500 бар. Бизде азыр бияктан эле көргөзсөк болот $1,500. Анткени азыр ошо берки экинчи группалар көп мындай пикир дагы кылып атышат, эме депчи, берсеңиздер болот эле деп. Бул акча бизде азыр колубузда, бирок буну биз бербейбиз да. Бул акча операцияга арналган эме да акча. То есть, азыр жардам берип аткан группа сурап атат, анан ошо Аманчиктин апасы да сурап атат да. Анан биз буга чейин эми сөздүн ачыгын айтканда, көп эле адамдар, өзүңүздөр көрүп кеттиңиздер, көп эле адамдарга жардам бердик, бирок маселе тилекке өтө каршы. Биздин азыркы коомубуздун бир проблемасы бар экен. Акча деген көп адамдарды бузуп коет экен да. Биз ошо апаларына акчаны берсек, ошо акча негизи той ашка кетип, же карыздарына берип, ошо бала акыйкатта ошо бала эч кандай операция кылынбай, бала каралбай калып атат да. Анан чоң суроо туулуп калып атат. Анда биз кимге жардам берип атабыз? Адамдын той ашына барганыбы, же карызын төлөгөнүбү, же кандай болуп атат маселе? Биз ошо бала туруп кетсин деген ниетте ошон үчүн эме кылганбыз. Анан бул акчаны дагы айтып кетсем, бул акча жалаң эле Аманчикке түшкөн акча эмес да. Биз деген мисалы үчүн өзүбүздүн арабызда айтып атпаймынбы, байкелер бар, өзүбүздүн досторубуз. Ошолор өздөрүнүн акчасынан да кошкондор бар. Анткени бул Аманчик эле эмес, бул группа мисалы үчүн кайсы ишке мисалы үчүн керегирээк болсо, мисалы үчүн Аманчиктики 3 жыл болот операция. 3 жылга чейин дагы мисалы үчүн акциялар болот атпайбы? Ошондой кайсыга керегирээк болсо, ошого дагы жумшай бергиле деген да. Ошондой дагы маселе бар. Анан Аманчиктики ошентип биринчи операциясы бүттү. Анан азыр ортосундагы 3 жыл турат да. Азыр биз ошо экинчи операциясы болсо эле өзүбүз барып төлөп, биз биринчи операциясында биз больницага барып өзүбүз төлөп акчасын. Анан операция кылынды да негизи. Чындап айтканда азыр адам бири-бирине ишенбейт да, көп эле адам ишенбейбиз го негизи. Анан көбүнчөсү бизди тааныган адамдар эле, жакын эле адамдар алып келип берет. Айтып атпаймынбы, дагы белгилеп кетүүчү нерсе, биз мисалы үчүн кичинекей эле группабыз, мисалы үчүн чоң группа эмеспиз, бизге ошто чоң суммаларды бере тургандай. Биякта эч ким бербейт, мисалы үчүн $500 $1000 эч ким бербейт берден. Анткени мындай таанымал эмес эле группага бериш өтө кыйын мисалы үчүн. Анан ошону дагы мындай эске алып коюш керек да. Действительно, Аманчиктин тагдыры оор да. Андай оору Кыргызстанда аябай эле сейрек кездешет экен да. Анан кийин мен ойлоп аткам, ошо Наргиза 3 топту бириктирип, үчөөдөн чогулган акчаны албай эле, ошо баласына сарптап, баласына сактап туруп эле, кийин операция учурунда алып эле эметсе болмок деп ойлойм да. Анан элим барсымыдан ошо $400 Наргизанын колуна карматып келсе, мен айттым, Наргиза ошол акчаны мага эле берип кой. Мен талашканда аны өзүмө деп талашкан жокмун, талашканым ошо Аманчикке ошо суммага кошулуп эле, сарпталып эле, мынтип сакталып турсун деген да, ниетте. А Наргиза эмеге жазыптыр, газетага. Мен деген Дамира Ниязалиевага кайрылгам, Минздравга кайрылгам деп. Ошонун баарын эми Кудай көрүп турат, мен аны айткым да келбейт да. Ошонун кагасын жазып, колуна карматып, Наргиза могу жака киресиң деп, ошонун баарын артынан биз турабыз да. Ошо $400 башталган. Немелер пикир келет да. Бала көрдүңүзбү? 5ке чыгып кетти бала да. 5ке чыгып кетти. 5 жыл ошондо маселе. Анда 5 жыл мурун эле эжекебиз аракет кыла берсе, балким биздин дагы жардам эмес, биз дагы берде кандай десем жардам бербей эле балким уже бала басып калмакпы деген суроо болот да. Анан 5 жылга чейин бала каралбай анан эми мисалы үчүн мындай кандай десем, адамгерчиликке негизи жатпайт да. Анан бул группаны мындай элестетиңиз. Мындай достор бирге чогулуп эле барып иш кылат, ошону темеге интернетке сүрөт коюп менен чыгарат, болду, ошол эле да. Эртеден кечке ошо интернетте отурабыз, анан ошол жерде эле анан биздин да өзүбүздүн турмушубуз бар, өзүбүз да жумушубузду кылышыбыз керек. Аяз ата,
Энелер баласы үчүн кандай курмандыктар болбосун баарына даяр. Сай сөөгү сыздап, тамыры үзүлүп кеткидей болуп толгоо тартып, азап менен чоңойткон баласынын жакшылыгын гана көргүсү келет. Эненин кандай ыйык экенин билген Аман жаны кыйналып турса да ордум дебестен жаттаган ырын айтып апасын жашытты. Аязатта келиңиз, колуңузду бериңиз, сайлана жалкага подаркадан бериңиз. Балам аябай сабырдуу, ооруса да мамасына билгизбей жата берет. Температура болотса да. Азыр таяк менен да баса алып турбайбы? Азыр таяк менен да баса албайт. Көчөгө да чыкпай балам. Көчөгө чыкпайт. Баламдын ушу мага салым кошуп, баламды басып кетишине жардам берип, баламды эч качан мынтип отурганын каалабайм да. Элден жардам сурамакмын. Мага жардам берип койгула. Баламды бастырып алсам эле болот дейм мага. Элге окшоп мен да баламды жетелеп мектепке алып баргым келет. Ошо мына бул менен тең балдар мектепте окуп атышат. Мен балам баспай үйдө жатат. Бул эми Аллахтын берген сыноосу экен, мен Аллахтан сурап алган жокмун. Жардам беребиз деген адамдар дагы жардам беребиз, монтебиз деп фонддор алдап кетишти, көп фонддор. Азыр Аллахтан башка эч кимге ишенбей калдым, чынын айтсам. Бүт эле намаз окуган эжелер, сестралар эмне үчүн антишти билбей, мен абалын көрүп туруп кайра мен сени эмне ызалантайлы дегенбиз деп. Мага кайра ушунча акчаңды бербейбиз деп ызаланталы. Мен ызаланткандай так эле күндө баламдын оорусун, мама бээрим ооруйт, мама терим ооруйт, алдайм балам жакшы болосуң, врач болосуң чоңойгондо. Ошо адамдардын баарына көрүнөсүң кийин чоңойгондо деп балам ошентем да. Бул азыр мен эмне десем ошону кылат да балам. Нургус эжелер келип ушу балам билет. Температура болуп жатканда балам келип акча сураган, жана ошо ыйлады да мама менин акчамды эмне талашып атышат алар. Аны мага Адилет байкем салган Америкадан деп ыйлап, кайра мени ыйлатат. Мен балама негизи ыйлаганын көрсөткүм келбейт да. Кайрымдуулук фонддордон көңүлү калып, ызаланган Наргиз айымдын сөзүнөн кийин массалык маалымат каражаттарында, интернеттеги социалдык тармактарда майыптарга жардам беребиз деген жарнактардын жүзү ачыкталды көрүнөт. Бирөөнүн тагдырынан пайдаланган, же майыптардын абалынан акча жасаган фонддорду ким тизгиндейт? Айтор суроолор көп.